Assalamu alaikum, урматтуу мусулман туугандар. Бардыгыбыздын карманган орозобузду Кудайым кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Бүгүнкү касиеттүү жума күнүбүз берекелүү болсун. Урматтуу мусулман туугандарым, ушу дагы бир көйгөй менен кайрылайын деп жатам. Эми чындыгында ушул мусулмандарга өтө бир чоң көйгөй болуп келет. Аллах Таала айтат, силерге мен акыл бердим, ойлонбойсуңар депчи. Менин айтайын дегеним мына ушу эртеңки келе жаткан 8 март деген бир майрам боюнча да. Эми бул көнүп алган көпчүлүгүбүзгө бул жага бербейт туура. Бирок жагабы жакпайбы, биз ошо майрамдын зыян экенин, ошо майрамдын бир туура эмес экенин толук билгенден кийин биз ошону сиздерге жеткизип айтышка биз милдеттүүбүз Кудайым алдында. Бул акыл ээлери ойлонбойсуңар дегенди айтайын дегеним, кээде бир жата калса мал делечи бирөөнүн коросуна кирбейт да. Жылкы деле кээде чочун кишини мингизбейт. Ушул сыяктуу биз кээде ушу малча боло албай атабыз да. Биз эми ушул көрүнгөн жакка эле кире беребизби мындайчы. Мисалы кайрылы айткым келет, биз мал эмеспиз депчи, малды кыйнап айдаса көрүнгөндүн коросуна кире берет да. Туура ушунун арасынан даже кээ бир малда жанакынтип кирбегенге аракет кылат. Мингизбегенге аракет кылат. Биз ушу малча болбой атабыз кээде. Караңыз. Майрам десе эле майрам дей беребизби эми? Анын кайдан келгенин, эмне болгон майрам экенин бир башынан бир көз чаптырып көрүш керек да. Эмне Манас атабызда бар бекен, каныкей энебизди 8 март менен майрамдат дегенчи. Анан каякта гана салт биздечи. Өзүң билесиздер, билбегендер билип алалычы. Бул бир кайсы учурларда Германияда тараптан чыкты беле я. Бул бузук аялдар, союк аялдар эркиндикке чыккан күн 8 март. Жоолуктарын чечип салышып, биз эркинбиз деп бир ошондон баштап 8 март майрам болуп калганда, анан эми мен бүгүн мисалы эжемди же бир карындашымды мен эмне майрамың менен деп кантип айтам мен анычы? Эгерде союк болуп жүрсө, анда маселе жок. Майрамың менен деп айтса жарашат. Ушул жагын биз ойлонушубуз керек болуп атат да. Азыр кимибизди майрамыңыз менен деп айта турган болсок, ошол союкка тегенге барабар да туугандар. Бул өтө жаман майрам 8 мартчы. Ушу күндүн аркасы менен канчалаган жаш бөөк карындаштарыбыздын тагдырлары талкаланат туугандар, ушу майрамдын аркасы менен. Эртеси далайлар баштарын чапкылайт. Анан бирөөнү күнөөлөп, анан эркектерди каматып, анан жатып калышат. Күн өзүндө экенин билбей. Мына туугандар, ошон үчүн ушу майрамдан алыс бололучу. Ошо бекерде шарият айтылбайт да, бизде мусулманчылыкта эки эле майрам жетиштүү болду, эки эле майрамчы. Мен ушуну жогору жактан дагы бир ажообузга да кайрылып кетет элем балким. Ушундай майрамдарды жоготуп эле салса, жоюп эле салса. Чынында эле биздин майрам эмес да бучу. Ошого такап туруп эле алып салыш керек мунчу. Ушундай туугандар, акылыбызга келели деп айтмакмын, акылыбызга келеличи.